30-тан ашык житель жашайт. Расак Пекинде. Жер түтүрөнүн сүрү көпчүлүктүү, анын ичинде Нарын шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну Амантур Төрөгелдиевдин дагы жүрөгүнүн ишин алган. Кыйын кырдаалдан сактанууга карата каарман дагы аракетин көргөн. Ал эми кошуналарынын көбү үйлөрүнөн сыртка чыкканга дагы үлгүргөн. Телевизор көрүп жаткан сездим. Неме кыймылдай баштады, жаткан кровать кыймылдай баштады, анан сабыр кылып эле мындай неметип турдум да, эми канча убакыт болор экен деп. 2 жол болду. Болуп анан кайталабас экен деп ойлодум. Анан ал эми жерде тургандар болсо мындай алар сезди, бирок этаж үйдөгүлөрдө паника болгон жок. Жер түтүрөнүн очогу Кытай Эл Республикасынын Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу облусунун Ак Суу аймагында катталып, күчү 8 балга жеткен. Ал эми Кыргызстандын Жети-Өгүз районунун Хумтөр компания ишканасынын аймагында 6 бал, Каракол шаарында 4,5 бал, Нарын облусунун аймагында 4 бал болсо, Бишкек шаарында 3 балга жеткен. Бактыга жараша жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Очогунда бул 8 балга чейин байкалган. Бул Кытай Эл Республикасынын аймагында катталып, Нарын шаарынан 275 километр аралыкта алыста болгон. Бул Нарын шаарынын аймагында күчү 4 балга жеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. Жердин силкинүүсүнөн улам бул түнү такси кызматын пайдалангандардын саны 3 эсеге чейин көбөйгөн. Анткени көп кабаттуу турак жайлардын тургундары корккондуктарынан жер үйлөргө жакындарына барууга шашылышкан. Түнкү жер түтүрөө учурунда негизи бизде деген түндө 8ден машина чыгат, 8ден 9 эле машина чыгат. Анан түнкүсүндө аябай эле көп машина чыгардык, чалдык. Звоноктор аябай эле көп болду. Ошого тейлегенге аябай эле аракет кылдык. Өзүбүз да чыктык, иштедик. Тынымсыз чалуулар болду. Жооп берип аттык. Кээ бирде алынбай калат, ошо жетишпеген диспетчерлерибиз да жетишпей атты. Бүгүнкү катталган жердин силкинүүсү калктын кооптонуусун жаратты. Мындай шартта жарандар кандай коркунучтуу деп сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Элдер коркуп эшикке чыккандарын биз өзүбүз ошолордун даректерине жеткизип өзүбүздүн кызматыбызды кылдык. Биз машинада отурганда машина ары бери чайпалды. Билдик да, сездик. Эчтеке кылган жок, эшикке чыктым, эшикке чыгып эки жакты карап коюп эле отурдум. Андан кийинкиси кичине асыраак болду. Чоң эле болду окшойт, могу айтып аткан нерседен да өтө окшойт балы. Азыр 4 бал, 3 бал деп атса, бир 6-7 болду окшойт. Көп эле киши паника калдырды, биз деле паника калдырдык. Эшикке чыктык. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан интернет айдыңында жердин силкинүүсү боюнча шарттар, жарандардын коргонуусу үчүн маалыматтар таратылууда. Андыктан ар бир жаран өз коопсуздугу үчүн адистердин кеңешин эске алуусу зарыл. Жыпара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.